Аз күч жумшап ири кылмыштардын бетин ачуу. Адистер тергөө менен кызматташууну дал ушундай сыпатташууда. Жаңы кодекстердин ишке кириши менен айыпталуучулар кинесин жеңилдетүү үчүн дал ушундай мүмкүнчүлүктү колдоно алышат. Ага ылайык шектүү жасалган кылмыш тууралуу жаңы маалыматтарды жана көрсөтмөлөрдү берүүсү зарыл. Юристтердин айтымында буга чейин адвокаттар тергөөчүлөр менен өз ара кызматташуу боюнча макулдашып алышчу. Бирок ал айыпталуучунун күнөөсүн жеңилдетүүгө эч кандай кепилдик берчү эмес. Эми бул процессуалдык макулдашуу кылмыш кодексине киргизилген. Мисалы, жакында эле Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш ишинде коррупция беренеси менен айыпталган 6 мурдагы атка минердин 4-өө тергөө менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюшкан. Экс-премьер-министр Сапар Исаков менен президенттин аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева мындай келишимге барышкан эмес. Ошондой эле Бишкек ТЭЦиндеги авария боюнча кармалган 7 кишинин 4-өө да күнөөсүн мойнуна алып, башкы прокуратура менен келишим түзүшкөн. Кайсыл жаза көрсөтүлсө, ошол келишимде, ошол жаза чектөөнү сот ошону тура алыш керек да, ошону чектеш керек. Ошондо бул мындай процессуалдык келишим түзүлгөндөн кийин соттор башка жазага чектөөгө укугу жок болуп калат. Ошо келишимде көрсөтүлгөн жаза чектелинет. Мисалы, ошол кылмыш боюнча эркиндигин ажыратуу жазасы чектелинсе, чоң срокторго, көп жылдарга. Келишимде төмөн көрсөтүлүп калса же башка жаза көрсөтүлсө, айып, жанагындай общественный работа дегенде коомдук иштөө, ошондой да болушу мүмкүн. Ошондуктан жанагы келишимде көрсөтүлгөн жаза ошол гана жеңил жаза чектелет ошол кишиге. Бирок ошол киши өзүнүн жанагындай келишимге койгон максаттарды аткарыш керек. Ошондой эле кылмыш кодексинде тергөө судьясы деген жаңы процессуалдык фигура пайда болду. Ал сотко чейинки өндүрүшкө алынган иште адамдардын укук жана эркиндигин көзөмөлдөйт деп көрсөтүлгөн. Тактап айтканда, тергөө судьясы тергөөчүнүн ишине кылдат көз салат. Мындан тышкары кыйноо фактысы буга чейин кызматтык кылмыш болуп келсе, жаңы редакцияга ылайык ал адамдын ден соолугуна залал келтирүү беренеси менен каралат. Азыркы эмелерде, тергөөдө биз талап кылабыз, прокуратура дагы талап кылат. Кыйноону тергеп атканда силер деген давай соттук медициналык экспертиза дайындап эле, биякта көгө ласы бар экен, тиякта деген кан агып калыптыр, биягы сынып калыптыр деп эле соттук медициналык экспертиза дайындоо менен чектелбегиле деп талап коюлуп атат. Силер деген соттук психиатрикалык экспертизаларды дайындагыла. Анткени азыркы мезгилде деген жана психиатрия, психологдор түшүндүргөндө, мына мисалы кишинин психикасы ага кыйноо боло электе, мисалы момундай таптаза, жакшы, анан баягы кыйнап эметкенде, мисалы психикасы ломается дейт, сындырат кишиничи. Андан кийин аны моментип дарылайт, эметет, баягы, ладно, раны все заживать этилет да, сынганы деген сыныгы оңолот бүт эметет. А психикасы карачы кандай болуп калды? Жаңы киргизилген сотко чейинки териштирүү нормасы да бир топ талаш тартышты жаратып келет. Себеби талапка ылайык арыз түшкөндөн кийин ал сөзсүз кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталуусу тийиш. Айрым юристтердин айтымында дал ошол даттануулардын бир тобу негизсиз эле жазылат. Доочу арызын кайтарып алган күндө да ал факт катары реестрде кала берет. Бул бир чети ыңгайсыздык жаратат дешет. Ошол эле убакта бул кадам коррупциялык көрүнүштү алдын алат. Себеби мурда кылмыш ишин ачуу тергөөчүдөн көз каранды болсо, эми тиешелүү органдар арызды каттоого милдеттүү. Ошондой эле бул сапар соттук көзөмөл менен прокурордук контроль бир топ айырмаланат экен. Кызматташуу жөнүндө процессуалдык келишим боюнча именно прокурор жазасын тандайт. Кандай кызматташуу болот, ошол кылмышты кандай деңгээлде ачат, ошону эске алып прокурор өзү жазасын тандайт. Кодекстердин жаңы редакцияларынын ишке кирүүсү менен жазаларды аткаруу кызматы 8,5 миңге жакын камактагылардын жаза мөөнөтүн кайра карап чыгуу өтүнүчүн келтирген. Соттор 5 миңден ашык ишти карап чыгып, 431 адам эркиндикке чыгарылган, 1000ден ашык кишинин жаза мөөнөтү кыскарган. Акмарал Сабатар, Ерлан Кемелбеков, НТС.